Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda amma ba'd. Fitr zeketi туралы сабағымызды улантабыз. Fitr zeketine байланыштуу 8-ci маселе. 8-ci маселе fitr zeketi, bitr sadakası qanday türdөгү азык-түлүктөн, тамак-аштан берилет. Bitr sadakaсын эмнелерден берсек болот? Биринчи болуп хадиске карайлы. Имам Муслим өзүнүн сахихинде риваят кылып айтат. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه روايات кылып айтат. Biz Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында битир садакасыны жаш карынын атынан, құлдың жана азат кишинин атынан bir са тамак чыгарат элек дейт. Же bir са курут, же bir са арпа, же bir са курма, же bir са мейизден чыгарат элек дейт. Бул хадисте айтылган bir са тамак берет элек дегенден максат, кээ бир алымдар айтышкан будай деп айтышкан. Хадисте канча түрдөгү тамак, мындайча айтканда азык-түлүк айтылды. 5 түрдүү тамак аш азык боло турганы айтылды. Биринчиси будай, экинчиси курут, үчүнчүсү арпа, төртүнчүсү курма, бешинчиси мейиз. Абу Саид аль-Худри радияллаху анху Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында биз мына ушул түрдөгү тамактардан берет элек дейт. Эми суроо туулат. Битир садакасын бере турган киши мына ушул хадисте келген 5 тамактын түрүнүн бирин берүүсү шартпы? Же мындан башка тамак аштан берсе боло береби? Бул маселеде ихтилаф бар. Бул маселеде алымдар ортосунда талаш тартыш бар. Көпчүлүк алымдар ар ким өзү жашап турган жердеги тамак аштан, азык-түлүктөн, ошол тамак аш боло турган азыктан чыгарса болот деп айтышат. Ошол хадисте айтылган 5ке чектелүү шарт эмес. Имам Ахмад рахимахулладан бир риваяты бар. Ушул хадисте айтылган 5 азык-түлүктүн түрүн тапкан киши башка түрдөн берсе болбойт деп айткан алымдар да бар. Бирок туурарагы ким кайсыл жерде жашаса, ошол жерде көп колдонулган тамак аштан, азык-түлүктөн чыгарса боло берет. Эгер хадисте айтылган болсо да, азыркы кезде көпчүлүк үчүн күрүч негизги тамак аш азыгы болуп саналат. Хадисте күрүч айтылган жок. Эгер күрүчтөн берсе, көпчүлүк алымдарга көрө боло берет. Мына ушуга байланыштуу экинчи бир маселе. Мына ушул хадисте айтылган 5 нерсенин бири белгилүү бир жерлерде, белгилүү бир заманда тамак катары же азык-түлүк эсептелбесе, ушул түрдөгү азык-түлүктөн, тамактан битир садакасын чыгаруу дурусбу же дурус эмеспи? Бул да хилаф болгон маселе, бул дагы талаш тартышка себеп болгон маселе. Мисалы, азыркы кезде адамдар арпаны тамак катары, азык-түлүк катары колдонушабы? Азыркы кезде арпаны тамак аш катары колдонулбайт. Адамдар тамак аш катары колдонушпайт. Ушуга көрө, эгер арпа хадисте айтылган тамак аштын, азык-түлүктүн түрүнөн болсо да, азыркы күндө көпчүлүктүн назарына тамак аш деп эсептелбеген үчүн арпа берип болбойт. Мисалы, хадисте айтылган нерселерде мейиз. Мейиз да азыркы кезде тамак катары колдонулбайт. Аны конок келген убакытта гана коюшат. Бир шириндик катары коюлат. Жана ошондой эле курутта тамак аш катары жасалып жейилинбейт. Көп жерлерде ушуга көрө, алар хадисте айтылган болсо да берилбейт. Кала берсе курма дагы, кээ бир жерлерде курманы да курма менен обед түштүк кылып алайын же кечки тамакты жеп алайын деп курманы өзүнө чектелинбейт. Тамак аш катары жейилбейт. Тамак аш катары колдонулбаган жерлерде да курманы берүү да дурус эмес деп айтышат кээ бир алымдар. Эгер хадисте айтылган болсо да, муну кайдан алдык деп айтылса, алымдар айтышат, анткени 5 нерсе хадисте келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында тамак аш катары эсептелген. Мына ошондуктан мына ушул нерселерден берилген. Буга далил Имам Бухари, Муслим риваят кылган хадисте Абу Саид аль-Худри радияллаху анху айтат: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمرة. Biz Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында bir са тамак чыгарат элек деп туруп, кийин хадистин акырында Абу Саид аль-Худри радияллаху анху айтат:
وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ وَالزَّبِيبَ وَالْعَقِيطَ وَالتَّمْرَ. Ошол кезде биздин тамак ашыбыз, азыгыбыз мейиз, арпа, курут, курма эле дейт. Ошол убактагы азык-түлүк, тамак аш, ошол убакта мына ушул нерселер азык-түлүк, тамак аш катары колдонулган. Тамак ашы деп эсептелинген. Хадисте бир саа тамак чыгарат деп, хадисте бир саа тамак чыгарат эле деп айтты. Абу Саид аль-Худри радияллаху анху. Мына ушундан алып айтабыз, бир саа тамак аштан чыгаруу керек. Ким кайсыл жерде жашаса, ошол жердин эли тамак аш деп эсептеген азык-түлүктөн чыгарсын дейбиз. Хадисте айтылган нерселер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында тамак катары колдонулган экен, чыгарса дурус. Эгер кайсы бир жерде ушул нерселер тамак катары колдонулса, мисалы будай тамак катары колдонулат, качан ал ун кылып туруп нан кылынса. Адам жейт аны. Эми 2 кило будайдын 2 кило будайды, эми 2 кило будайды бир адамга берсеңиз, аны эмне кылат? Ал тоогуна берет. Башка эч нерсе кылбайт. Азыркы кезде будайды эч ким тамак ашка колдонбойт. Ошондуктан тамак катары колдонулбай турган нерседен берилбейт. Шейхул Ислам рахимахулла Мажмуал Фатава китебинде айтат, фитр садакасы туурасында аалымдар ихтилафташкан. Мисалы кээ бир жерлерде курма, арпа, тамак катары колдонулбаса, алар өздөрүнүн тамак ашынан чыгарабы, күрүчкө окшош, же хадисте келгендей арпадан, курмадан чыгарса боло береби? Ушул маселени айтат да, бул маселе тууралуу аалымдар эки түрдүү сөздү айтышкан. Көпчүлүк аалымдар ким кайсыл жерде жашаса, өзүнүн жашап турган жериндеги тамак аштан чыгарат. Ушул дурусураак, туурарак. Ким кайсыл жерде жашаса, ошол өлкө, эл көбүрөөк колдонгон тамак аштан берет. Үчүнчү негизги маселе, ушул маселеге байланыштуу биз азыр битир зекетине байланыштуу 8-нчи маселедебиз. Ушул 8-нчи маселеге байланыштуу 3 маселени айтып жатабыз. 3-нчү маселе суроо пайда болот. Эми битир зекетимди, битир садакамды кандай түрдөгү тамак аштан берсем болот? Эмне шарттар табылуусу керек? Битир зекети бериле турган тамак ашта кандай түрдөгү тамак аштан берип болбойт? Айтылат, 3 сыпат табылса берсеңиз боло берет. Бермекчи болгон тамагыңызда 3 сыпат табылса берсеңиз боло берет. Биринчи сыпат макил болуусу керек. Мындайча айтканда, кайыл менен өлчөөнүн мүмкүндүгү болуусу. Кайыл бул литрге окшогон идиштей. Ошол идиш менен өлчөөнүн мүмкүндүгү болуусу керек. Тараза менен өлчөп болот да, бирок кайыл менен өлчөп болбой турган нерседен берип болбойт. Кимдир бирөө айтуусу мүмкүн. Азыркы кезде кайыл менен ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында кайыл менен өлчөнгөн нерселерде тараза менен өлчөнүп сатылып калган деп айтуусу мүмкүн. Мисалы будай, арпа, курма баарысы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында кайыл менен өлчөнгөн. Азыр хадисте уктук бир саа курма деп айтты, бир саа мейиз деп айтылынды. Булардын баарысы ошол заманда кайыл менен өлчөнгөн ошол убакытта. Азыркы кезде мейиз сатканда, азыр будай саткандардын баарысы, мейиз саткандардын баарысы тараза менен өлчөп сатышат. Кайыл аз колдонулат. Бирөө айтуусу мүмкүн, макил нерсе менен маузун нерсени кайыл, көлөм менен өлчөнө турган нерсе менен таразада тартыла турган нерсени кантип ажыратабыз деп айтса, кээ бир алымдар такриби айтышкан, божомолдоп мындай көрсөтүп беришкен, ушуга ылайык ажыратып алсак болот. Бир идишти толтуруп, аны колуңуз менен сыдырып тегиздеп коюунун мүмкүндүгү болсо, муну билиң, бул макил. Кайыл менен көлөмү менен өлчөсө боло турган нерсе. Мүмкүндүк болбосо, аны тараза менен өлчөө керек болот. Мисалы, азыр будайды салып же күрүчтү салып бир идишке салсаңыз, толтуруп салып туруп, идиштин бетинен бир тегиз кыламын десеңиз, идиштин оозу менен бирге бир тегиз кылам десеңиз, тегиздөөнүн мүмкүндүгү бар. Бирок картошка салсаңыз же алма салсаңыз, анын тегиздөөнүн мүмкүндүгү барбы? Аны тегиздей албайсыз. Же чыгып калат, же түшүп калат чаканын оозунан. Чаканын оозу менен тегиз бирдей кыла албайсыз. Демек, бул нерсе макил эмес. Маузун таразага тартыла турган нерсе экен. Макил болуусу үчүн көлөмү кичине нерсе болуусу керек. Кээ бир алымдар дагы башкачараак ажыратуунун мүмкүнчүлүгү бар дешкен. Курманын көлөмүнөн кичине болгон нерселердин баарысы демек ал макил менен өлчөнөт экен. Кайыл менен өлчөнө турган нерсе. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында курма макил болгон, ушул курмадан көлөмү кичине болгон нерселер макил саналат.
Birinci табылуысы керек болгон нерселер эмне болуусу керек экен? Макил болуусу керек дейбиз. Кайыл менен өлчөнүн мүмкүнчүлүгү болуусу керек. Экинчи табылуусу керек болгон сыпат тамак болуусу керек. Азыктана турган, жегенде курсакты тойдура турган нерсе болуусу керек. Ким кайсыл жерде жашаса, ошол жердин элинин назарында тамак аш деп эсептелүүсү керек. Үчүнчү табылуусу керек болгон сыпат сактоонун мүмкүндүгү болуусу керек. Жарым жылдан кийин, бир айдан кийин жеймин деп сактап кое турган нерсенин ошол сактап коюунун мүмкүнчүлүгү болуусу керек. Убакыт өтүүсү менен айный турган тамак аш болбосу керек, бузула турган нерсе болбосу керек. Ушуга көрө мына ушул 3 сыпат табылган тамак аштан битир садакасын ушуга көрө мына ушул 3 сыпат табылбаган тамак аштан битир садакасын берип болбойт. Мисалы, биринчи сыпат эмне болуусу керек деп айттык? Макил болуусу керек. Кайыл менен өлчөнүн мүмкүндүгү болуусу керек деп айттык. Ушуга көрө ким сураса, битир зекетинде 3 кило, ушуга көрө кимдир бирөө сураса, битир зекетиме 3 килограмм эт берсем болобу деп айтса, жок деп айтабыз. Анткени эт литр менен өлчөнө турган нерсе эмес. Ал тараза менен өлчөнө турган нерсе. Демек эттен бери болбойт. Дагы кайыл менен өлчөп болбогон дагы эмне нерселер бар? Мисалы, кимдир бирөө картошка алып берем деп айтса, ошол будайдын ордуна бир кап, ошол бир мешок картошка алып берем деп айтса, битир зекетине болбойт деп айтабыз. Картошка кайыл менен өлчөнө турган нерсе эмес. Пияз, сабиз, картошка бул тараза менен өлчөнөт. Булардын баарысы тараза менен өлчөнө турган нерселер. Макил нерсе эмес. Же болбосо балык. Кимдир бирөө балыктан чыгарам деп айтса, битир зекетимди болбойт деп айтабыз. Балыктарда битир зекетине өтпөйт. Экинчи сыпат эмне болуусу керек деп айттык? Тамак аш болуусу керек. Ким кайсыл жерде жашап турган болсо, ошол жерде тамак катары, азык түлүк катары колдонулган нерседен болуусу керек. Ушуга көрө, мисалы, кум шекер. Кимдир бирөө 3 кило кум шекер беремин деп айтса, болбойт деп айтабыз. Анткени кум шекер тамак катары андан тамак жасалып жейлинбейт. Курсак тойгуза турган нерсе эмес. Кум шекер өзү макил, кайыл менен өлчөсө боло турган нерсе, биринчи сыпат бар. Биринчи сыпат табылып жатат, бирок экинчи сыпат табылган жок. Кудум ушундай, анан кимдир бирөө арпа чыгарам деп айтса, болбойт деп айтабыз. Бул нерсе кайыл, макил менен өлчөсө болот, бирок көп жерлерде аны адамдар арпаны тамак катары эч ким тамак аш жасап колдонбойт. Үчүнчү сыпат сактоонун мүмкүндүгү болуусу керек. Ушуга көрө бир киши битар садакасына 3 литр сүт беремин деп айтса, болобу деп айтса, жок дейбиз, жок деп айтабыз. Сүттө биринчи сыпат табылып жатат, макил литрлеп өлчөсө боло турган нерсе. Экинчи ошол литрлеп тарта турган нерсе, мындайча айтканда литрлеп өлчөнө турган нерсе. Экинчи сыпат табылып жатат, көпчүлүк тамак катары колдонот. Экинчи сыпат дагы табылып жатат, биринчи сыпат табылды, литрлеп өлчөсө болот. Экинчи сыпат дагы табылып жатат, көпчүлүк адам тамак катары колдонот. Эрте менен турганда сүттүн өзү менен курсагы тоюп кете бериши мүмкүн. Көп жерлерде көпчүлүк адамдар аны тамак катары колдонушат. Бирок үчүнчү сыпат табылбайт. Аны сактоонун мүмкүндүгү жок. Аны узак убакыт сактай албайсыз. Муздаткычка сактаса да узак барбайт ал. Демек, мына ушул 3 сыпат табылса, берсе болот, 3 сыпаттын бири табылбаса, берсе болбойт. Дагы ушуга көрө 3 сыпат табылган нерселерден дагы эмне нерселер бар? Хадисте айтылбаган, мисалы күрүч, жүгөрү, ноохат, гречка, буурчак, жана лоя. Ушундай тамак аш боло турган нерселерден берсе болот. Жогорку айтылган 3 сыпатка көрө ушуларда 3 сыпат табылып жатат. Кайыл менен өлчөсө болот. Жана тамак аш катары колдонулат, курсакты тойгузат. Жана үчүнчү сыпаты сактап койсо боло турган нерсе. Эми нандан чыгарса болобу? Мисалы, нан жаба турган набайчы түнү жапкан нанынан таратса, 5-6 кедей адамга битир зекетим деп берсе, даяр жабылган нандан берсе болобу же жокпу? Ооба, жогоруда айтылган 3 сыпат табылган жок. Бул нанда дагы биринчиден тамак эмес. Ошол бирок кайыл менен өлчөй албайсыз. Эми бул биринчиден кайыл менен өлчөй албайсыз. Бирок нанды талкан кылып берсе, анда 3 сыпат табылып жатат. Макил кайыл менен өлчөнөт, жана курсак тое турган нерсе болуп саналат. Эгер ошол нанды ошол талкан кылып бере турган болсо, аны майдалап бере турган болсо, ошол талкан кылып. Жана аны сактоонун мүмкүндүгү дагы бар.
Демек, талкан кылынгандан кийин берсе боло берет экен. Бирок нанды өзүнө ошол тамак аш катары зекет битир садакам деп алып барып берүүсү бул дурус эмес, туура келбейт, болбойт. Un берсе болобу же жокпу? Un 3 сыпатка салып көргүлө. Макил өлчөсө болот. Ошол макил литрлеп өлчөсө болот, көлөмдөп өлчөсө болот. Тамакпы? Тамак. 3-чү сыпат сактаса болот. Демек, ундан чыгарса болот. Касани рахимахулла Ханафи мазхабын алымдарынан Бадаи Сани китебинде айтат: "Дакикул хинтату вас-савиқуха кал-хинтати." Будайдан алынган un кудум будай сыяктуу. Будайды берсе болгондой, унун берсе да болот. Дагы бир суроо, азыркы күндө көп колдонула турган, ошол адамдар тамак аш катары көп колдонушат, макарондон берсе болобу? 3 сыпатка карайбыз, 3 сыпатка салабыз, 3 сыпат табылып жатабы? Макилда ошол өлчөй аласыз, аны макил. Тамак курсакты тойгузат. Сактаса болот. Бирок бул маселеде ихтилаф бар го, бирок туурарагы болот. Бирок бир нерсеге көңүл буруу керек болот. Макил көлөм өлчөм бирдиги. Көлөмүнө карай өлчөнөт. Ошол макил бул көлөмүнө карай өлчөнөт. Макарондун атактуу түрү арасы ачык болот, ичи бош болот. Аны кайыл менен өлчөсө болбойт дейбиз. Ошол нерсе көлөмдү алат. Арасынын ачыктыгы. Кээ бир макарондордун арасы ачык болот. Бирок майда макарондор болсо, ичи бош эмес, арасы ачык болбогон майда макарондор болсо, чоң макарондор арасы ачык эмес. Дагы бар. Кээ бир макарондордун арасы ачык эмес, чоң макарондор бар. Кичине макарондор бар, арасы ачык эмес, ичи бош эмес. Аларды берсе боло берет. Арасы ачык, ичи бош макарондон берсеңиз, килодо аз болуп калат. Бирок арасы ачык макаронду көбөйтүп берсеңиз, бул башка нерсе. Этиятын алып, 2 эсе кылып берсеңиз, анда боло берет. Шейх Хусеймин рахимахулла айтат: "Лихада нара анна ихраж ал-макаран юджзи ма дамат кутан лин-нас. تعتبر بالكيل إذا كان صغيرة مثل الأرز وأما إذا كانت كبيرة وتعتبر بالوزن." Адамдар макаронду азык катары колдонушабы? Адамдар азык катары колдонушуп жүрөбү? Макарондон битир садакасын берүү дурус деп билебиз дейт. Эгер күрүчкө окшош кичине болсо, демек кайыл менен өлчөнө берет. Эгер чоң болсо, анда тараза менен өлчөсүн дейт. Ошол кичине макаронду таразага тартса канча кило чыгып жатат, демек чоң макаронду дагы кило менен өлчөп берет, ошол чоң арасы ачык макаронду. Кайыл менен өлчөсөңүз, чоң макарон арасы ачык болгон үчүн азыраак болуусу мүмкүн. Дагы бир суроо: мен тамак аштан чыгарбай эле битир садакамды азык түлүк катары бербей эле мына айт түнү, эртең айт деген күнү мен үй бүлөмдө 5 кишимин, аялым, мен өзүм, 3 балам, 5 кишибиз. Анан айт түнү намазга чейин үйгө 5 бир ошол кедей адамды чакырып, тамак берип, курсагын тойгузуп койсом болобу? Ушул жасаганым битирге өтөбү, битир садакасын өтпөйбү? Биз айтабыз, өтпөйт. Биринчиден бир са берген жоксуз. Бир са эч ким жеп койбойт эч качан. Эч качан жеп койбойт. Ошол 5 адамды бир са менен узатып койсоңуз болот да, мындайча айтканда. Эгер ошол бир са менен 5 адамды узатып койсо болот. Мисалы үчүн бир са деген ошол 2,5 килограмм, 3 килограммга жакын. Ошол 2,5 килограмм менен же 3 килограммга жакын ошол күрүч мененби, ошол тамак аш менен кутулуп коюңуз мүмкүн. Мына ошондуктан демекчи дегеним, биринчиден бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан бир са берилген жок. Экинчиден адам, ошол кедей инсан, аны тамак катары ошол бир тамакка азык түлүккө ээ болгон жок, тамагын жеп эле кетип жатат. Ошондуктан бул нерсе болбойт. Ошондуктан бирөөнү ашканага алып кирип тамактандырсаңыз, битир зекетим деп, же үйгө чакырып тамак кылып берсеңиз, битир зекетим деп, бул болбойт. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисине ылайык амал тутсак, мындайча айтканда амал кылсак, ошол ишибизде жакшылык болот, дүйнө акыретибизде. Аллаху алейхи ва саллаллаху алейхи Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.